бактылыктуу мен андай определение беришти өтө оор болуп кетти. Анткени себеп бирөө бала менен бактылуу болот экен. Бирөө субханалла аял менен бактылуу болот экен. Түшүнөсүңөрбү? Кээ бирлер ата энеси менен, бир тууганы менен, кээ бирлерге байлык болсо бактылуу болуп кетет экен. Эми бактылык понятие растяжимый экен да мындай. Эмнени сүйсөң ошону бактылык деп эсептей берсең болот экен. Бирок бардыгынын конечный итогу убактылуу болуп атпайбы? Демек бактылык дегенде мисалы алса мороженое ох өлө таттуу экенсиң буяка келгенде даамы жок болуп атпайбы? Бирок айтайын деген нерсем убактылуу нерсе адам бактылуу кылбайт экен да. Ошо чыныгы бакыт бул түбөлүктө боло турган нерсе экен. Мына ошол себептен Алла Таала субханалла бейишти идеальный жашоо кылып жаратты. Идеальный деген нерседе ал жерде балким субханалла мен мындай эметип көрөйүн. Мисалы бейиштин курулган үйлөрү, алардын кыштары чылкый алтындан экен. Жөнөкөй алтын эмес. Бизде 999% эмес, 100% алтындар. Эми 100% алтынды биз темир канат мондай алтынды мындай мыжыганда эмнекен ал кадимки пластилиндей болот да. Түшүнөсүздарбы? Бул алтын өзү ушундай болуш керек. Бейиште ошондой болот экен. Бул дүйнөдө бардык нерседе жит бар. Анан любой нерсе жерге түшкөндөн кийин ал сасыйт. Билесиңер ушуну? Идеальный нерсе бул дүйнөдө жок да. Бирок бейиштин жыты музтан экен да. Анын жыты мисалы мына бейиштин жытын субханалла ата энесине жакшылык кылбаган, ата энесин сөккөн кишилер бейиштин жытын жытабайт. Дегенде канчалык десе 500 жыл аралыкта жыттанып турган бейиштин жытын жыта албайт экен. 500 жыл дегенде ойлосом 500 жылга чейин ушундай узактыкта жыттанып турат экен. Bir бейиш менен экинчи бейиштин муддатын Алла берет экен, бирок эмнекен эң үстүндөгү адамдар бир житти сезеткенде айтат экен. Бул эмне деген жит десе, айтылат экен, бул сенден өйдөрөк турган бейиштики дейт. Сенден бир башка адам дейт, бир жолу субханаллах деп көбүрөөк айтып койгон дейт. Эми ушунча идеальный болгон себебинен жыты дагы эмнекен эч качан сасык болбойт экен бейиштин ичиндечи.